Suzak rayонунун Барпа айылынын ички көчөлөрүнүн бирине 1 чакырым аралыгына асфальт төшөлдү. Бүгүн 22 сентябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жолдун ачылыш аземине катышып, жергиликтүүлөр менен бирге жаңы жолдун жана көпүрөнүн сапатын көрүп чыкты. Selamat. 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 Ава кандай? Жақсы жүресіз бе? Қандай сәжі бар? Жақсы. Selamat. Selamat. Қандайсың? Selamat. Selamat. Рахим. Құдайым жақсылықтарды берсін. Şu жолыңыз еліңізге жұртыңызға қымбат болсын. Қана, келіңіз. Ona, amcam toy yolu olsun. Bu yolda sizde toy olsun. Yetişkendikler bardıq elge buyursun. Kuda kalsa, Kudayım nasip etse, bir ele bul köç emez, bardıq köçeler şunday olsun. Ошол айыл жергесиндеги жерлердеги биздин элибиздин көчөлөрү ушуна жаркырап жайнап турса, элдин жашоо турмушу бир аз болсо оңолгондугунун белгиси. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекетибизде жүргүзүлүп аткан саясаттын негизинде урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири жерлердеги элдин жашоо турмушун оңдоо, жашоо турмушуна өзгөртүү киргизүү. Бийлик алмашып атат, көрүп атасыздар. Ар түрдүү маселелер болуп атат, бирок элдин турмушу алмашпай келген. Bir бийлик алмашты, 2 бийлик алмашты, 3 бийлик алмашты. Бирок элдин турмушу алмашпай келди да. Элдин турмушу мурда кандай болсо ошондой болуп, жылдан жылга жыл бетер деп баягы айтып койчула аксагалдарыбыз. Турмуш начарлап кете берчү болчу. Эмандай болбойт. Буюрса, мындан ары урматтуу президентибиздин жетекчилигинин алдында мындан ары күн өткөн сайын, ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын элдин турмушу оңолуш керек. Elibizge жаңычылар кириш керек. Элдин турмушу барды жагынан оңолуш керек. Инфраструктурасынан, жашоо турмушунан, тиричилигинен, үй бүлөсүнөн, мына жанагы камсыздоо, бул ден соолукту чыңоо, спорт жагынан жана башка жагынан элдин турмушу өзгөрө бериш керек да, жакшы жагына. Ошондо кайсыл бир убакыт келет, Кудай кааласа. Эл дагы Кудайга шүгүр. Turmuş жолубуз оңолду, больницабыз салынды, мектебибиз салынды, турмушубуз оңолду, пенсиябыз көтөрүлдү, айлыгыбыз көтөрүлдү, тынч, аман, эсен, стабилдүү жашап атабыз деп Кудайым ушул күндөргө жеткизсин. Ошондой болгонго жеткизсин. Ошондуктан ушул маселенин негизинде мамлекеттик органдардын баардыгы кызматты кылып атышат. Так, президентибиз тапшырмаларды коюп атат, биз аткарып атабыз. Негизинде мен контролдук функция алып, ошолорду текшерип, аткартып, карап жүрөмүн. Бүгүн дагы ушу Жалал Абад облусунун тегерегиндеги коюлган тапшырмалардын аткарылуу процесстерин текшерип чыгамын. Себеби дегенде, мына жыл аяктап атат, эми азыр түшүнбөй турган маал. Жылдын башында башталган бардык жерлер, жолдор, больницалар, үйлөр, жана башка инфраструктуранын бардыгы быйыл бүтүш керек. Бүтпөй, чала калып кеткен жер болбош керек. Мына тапшырма бизде ушундай. Ошондуктан ал эми буга жетиш үчүн эмне кылып атабыз? Буга жетиш үчүн жанагы эле жемкордук менен күрөшүү, коррупция. Жанагы эле уюшкан кылмыштуулук топторду жок кылуу, жанагы эле мамлекеттин ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөк таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Бир уруу өсүп кетип, бир партия өсүп кетип, калганы баары калып кетпейт. Андай болбош керек. Баары тегизден, бардыгыбыз кылган ишибиз бир гана максатта. Мамлекетте жашаган ар бир жарандын турмушунун оңолушу гана максат болуш керек. Башка максат жок.
Аталган жолду асфальттоого кеткен каражат толугу менен Ташиевтердин үй бүлөсү тарабынан каржыланган. Жолго сапаттуу асфальт төшөлүп, жарыктандыруу жагы дагы толугу менен жаңыланган. Жергиликтүүлөр бул аракетке ыраазычылыгын билдиришет. Камчыбектин ушул эл журтубузга, жалпы Кыргызстан үчүн күйүгүп кылып жүргөн мына ушу мыкты иштерине мына ушу жаштар да улап кетип атат. Салт катарында улап эл журтка тапкан ташыганын арнап атат. Болбосо бул 1 километрге жакын жолду, бул жактагы көпүрөнү уларды кылуу үчүн өтө чоң каражат керек. Ташиев камчынын иштерине ийгилик каалайбыз. Эми Ташиев камчы кайсыл жерге барса, бул эле биздин эле жаңа элге эмес. Бүт Кыргызстан бар жогун эле жардам тийип келет. Эми ушундай эр жигиттер көбөйө берсин, иштерине ийгилик. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Заманатынч болсун. Ушундай балдар өсүп өнүгө берсин. Өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чың.